Саламатсыздарбы, кайрадан назарыңыздарды Алатолаев көрсөтүүсү президенттин тапшырмасына лайык биосфералык зонадагы экологиялык кырсыктын алдын алуу, ысык көлдү сактоо боюнча чаралар уланып жатат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурсту көзөмөлдөө кызматынын улук инспектору Талант Иманкулов менен Берметебиздин төбүн таштандыдан тазалап, көлдү көздүн карегиндей сактоо багытындагы иш-чаралар туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Талант мырза, студияга кош келдиңиз. Саламатсыздар. Ысык көлдү таштандылардан тазалоо аракети мамлекет башчынын тапшырмасы менен быйыл дагы уланып жатат. Эске салсак, бул жумуштар былтыр дагы аткарылып, 23 тонна таштанды, 218 метр 1000 метр баягы балык оолоочу торлор чыгарылганда, бирок тилекке каршы иштин жүргөнүнө карабастан абал өзгөрбөй атат. Сурайын дегеним, көп учурда баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары суу түбүнө дээрлик 40 метр тереңдикке чейин кирип таштандыларды алып чыгып атышат. Сиздердин министрликтин бул багыттагы негизги иш аракети, милдети, функционалдык баягы кызматтары кандай болуп атат? Саламатсыздарбы да бир жолу. Да, туура айтасыз. Президент Садыр Нуркожоевичтин 2022 жылдын ысык көлдүн социалдык жана экономикалык абалына кечиктирилгис чараларды көрүү боюнча жарлыгы чыгарылган да. Ошо жарлыкты аткаруу максатында да былтыр дагы иш уланган ысык көлдүн таштандыдан арылтуу боюнча. Быйыл дагы ошол жарлыктын алкагында иштер жүргүзүлүп атат. Бул жерден өзгөчө кырдаалдар министрлиги суунун түбүндөгү калып кеткен таштандыларды, балык оолоочу торлорду чыгарып атат. Сиз айткан жанагы 48 000 тонна көлөмдөгү. Министрлик тарабынан бул суунун үстүндөгү балык оолоочу торлор быйылкы жылга алганда 50 000 метрден ашык тор жиналды. Андан сырткары министрлик уюштуруу иштерин жана укуктук документтерди иштеп чыгуу менен ушул боюнча иш алып барып атат. Уюштуруучулукта ошондо негизинен эмнелерди уюштуруп атасыздар? Дегенде бул негизинен болгондо укуктук документтердин каржылоо тармагы, элдерге түшүндүрүү иштери, ушул нерселерди министрлик тарабынан жүргүзүлүп атат да бүгүнкү күндө. Калктын катмарына түшүндүрүү демекчи, бул багытта иш балким чабал жүрүп жатабы? Эмне үчүн ушул элге түшүндүрбөстөн бул багытта ысык көлдү мындай көздүн карегиндей сактоо багытында кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыктардын кабыл алынганына карабастан, биздин жөнөкөй жарандарыбыз ушул көл жээгине барып эс алганда кайрадан эле көлдү булгап, таштандыдан таштап кетип атышат. Мисалы айталы, 2022 жылдан тарта ушул ысык көлдүн аймагына полиэтилен баштыктарын колдонууга, дегеле пластик буюмдарын колдонууга тыюу салынганда, бирок тилекке каршы бүгүн ушул көлдүн түбүнөн чыгып жаткан таштандылардын арасында кайрадан эле калк айткан баклажка деп коебуз го. Мына ушул пластик бутылкалары, бөтөлдөрү, полиэтилен баштыктары көп чыгып жаткандыгы өкүндүрөт. Туура айтасыз. Сиз айткандай 22 жылдан бери бул багытта иш жүргүзүлүп келатат. 23 жылы атайын мыйзамда кабыл алынган. Колдонууга тыюу салуу боюнча укук бузуулар кодексине киргизилген 213 статья болуп кошумча. Бүгүнкү күндө ысык көл областынын аймагында чоң магазиндер, анын ичинде майда ишкерлер дагы полиэтилен пакеттерин сатууну дээрлик токтотту. Бирок сиз айтып аткан азыркы көл жээгиндеги баклажкалар, элдин сөзү менен айтканда, полиэтилен пакеттери дагы деле жок болбой жатканы, бул сырттан барган туристтердин өзү менен кошо ала барып, алып кетпегендигинин кесепетине болуп атат да. Министрлик бул тарабынан эс алуучу жайларга, чоң пансионаттарга, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бир топ буга чейин 2024 жылга алсак
туристик сезонун башталышына чейин 4 жолу эскертүүлөрдү берген, жана түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Ага карабай сырттан келген туристтер, бул эми чет мамлекеттен келген туристтер дагы алардан анчалык биз зыян тарткан жокпуз. Өзүбүздүн жеке, өзүбүздүн жарандардан. Бул кайдыгерлигинен болгон кесипетин бүгүнкү күнгө чейин азыр келди да ушул нерсе. Бул боюнча 12 августта биздин кабарчылар көлгө барып атайын видео материал даярдап кенен маалымат бергенбиз. Сиз айткандай, сиздин сөзүңүзгө далил катары тилекке каршы ошол чет элден келген туристтер көп учурда көздүн карегинде сактоого аракет кылышат экен. Биз өзүбүздүн берметибизди өзүбүз булгап жатканыбыз абдан өкүндүрөт. Суучулдар кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мына ошол кызматтын өкүлдөрүнүн билдирүүсү боюнча мен тагыраак болуш үчүн айтайын, Кумар Такырбашев биздин кабарчыга интервью берип жатып, бул суучулдар кызматынын окуу машыктыруу борборунун мугалими экен. Жүрөк чындыгында ооруп турат. Негизгиси ушул селофан, салфетка, полиэтилен баштыктар көп, алар чирип кетпей чогула берет. Анан баягы шамал болгондо билесиз, ал бүтүндөй Ысык көлүнүн акваториясына каптап атат дейт да. Анан ушулардын көп чогулганынын бир себеби таштанды таштай турган жердин үстүндөгү кургак жердеги баягы таштанды таштай турчу урналардын дээрлик аздыгы, айрым жерлерде жоктугу болуп жатат дейт. Анан министрлик жергиликтүү бийликтен, муниципалдык кызматтардан мүмкүн болушунча эгерде абал өзгөрбөй атса, керектүү кадам сайын таштанды таштай турган бир урналарды койгула деген бир талапты коюп атасыздарбы? Албетте биз алындай талаптарды жогоруда мен айтып кеткендей 4 жолу тапшырмалардагы түшүндүрүү иштери да жүргүзүлгөн. Дагы бир эскерте кетчү жагдай, 2021-жылы мамлекеттик органдарды реформалоодо именно тиричилик таштандылардын чогулушун жана жок болуу саясаты бул көзөмөлү жергиликтүү бийлик органдарына берилген да. Биз азыр министрлик тарабынан эскертүү жана укуктук документтерди саясатын жүргүзүү саясаты менен гана эме кылабыз. А жергиликтүү бийлик ошол тиричилик таштандылардын көзөмөлдөө функциясы жергиликтүү бийликте жүктөлгөн. Демек ошол эле тамак аш калдыктарын, ошол эле таштандыны кантип жок кылат, мүмкүн болушунча болтурбайт, айлананы таза кармайт, бул функционалдык милдеттер жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн. Бирок ошолар канчалык ал ишти жогорку уюшкандыкта жүргүзүп жатат, аны сиздер укуктук жактанбы, документтик жактанбы көзөмөлгө алып турат экенсиздер да. Жалпы саясатты биз министрлик алып барат. Бүгүнкү күндө мыйзамда тыюу салынганына карабай тилекке каршы көлдө браконьерлик дагы токтобой жатат. Мына былтыр эле 218 миң деген цифра метр баягы баалуу кылуучу торлор чыгарылса, быйылкы жылдын 8 айынын эле көрсөткүчү 40 000 метр тор чыгарылыптыр да көлдөнчү. Анан бул браконьерликти ооздуктоо, болтурбоо максатында иштериңиздер кандай болуп атат? Браконьерликти ооздуктоо максатында министрлик тарабынан 24-жылдын 6 айын ала турган болсок, жалпы Ысык көл областы боюнча 43 факты катталган, 785 000 айып салынган. Айыптын көлөмү суммасы канча? 785 000 сомдук айып көлөмү салынган да. Мисалы бир жолку баягы эгер колго түшө турган болсо браконьерлер канча сомго айып салынат? 5500 сомдук. Андан тышкары ошо ар бир кармалган балыгына эсептелинет, доо эсептелинет да. Айыптын суммасы бүгүнкү күндө браконьерге 5500 сом түзөт. Ошолорду кармоо, колго түшүрүү кандай жол менен? Атайын постторду орнотконсуздарбы? Албетте, 2023-жылдан бери, быйыл 2-жылга кетип атат, Ысык көл областынын акваториясында 4 стационардык пост орнотулган. Министрлик тарабынан 24 саат бою көзөмөлгө алынып атат бүгүнкү күндө. Камералар барбы ал жерде? Камералар бар. Анан бул мекемелер аралык постторда, мекемелер аралык уюштурулган посттор. Бул жерде экологиялык кызматкерлер эмес, милиция кызматкерлери бар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы иштеп жатат биргеликте.
адамдан амал качып кутулбайт, браконьерликтин тынуусун таап, кызыгуусуна батып алгандар бир башка амалдарды ойлоп таап атат го. Андайлар жок эмес. Сиз айткандай андайлар жок эмес. Биз орноткон основной негизги стационар посттордон айланып өтүп, түнкүсүн салып аткан фактылар бүгүнкү күнгө чейин аныкталып атат. Рейдтер уюштурулуп атабы? Рейдтер ар дайым уюштурулат. Бул Ысык көл акваториясы жана Соңкөл көлүндө. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 172-чи жарлыгы чыгарылганда 2023-жылы Ысык көл жана Соңкөлдү өндүрүштүк багытта балык улоого тыюу салуу боюнча. Жарлыкты аткаруу максатында министрлик тарабынан ар дайым үзгүлтүксүз Соңкөлдө жана Ысык көлдө рейдтер иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Талант мырза, азыркы учурда 5500 сом баягы көлөмдөгү айып пулду, балким бул азыраак болуп атабы. Эгерде биз ушул акыркы 2 жылдан бери көрүлүп аткан аракет өз натыйжасын, жемишин бербей атса, балким пландын башка тарабын карап көрүү деген мүмкүнчүлүк барбы? Себеби дегенде мына министрлик баягы уюштуруучулук, документтик иштерди жүргүзөбүз деп атабыз. Бул багытта атайын сунуш киргизип, өлкө жетекчилигине, балким ушул браконьерлик менен алектенип аткандарды мындай бир жазанын катаал түрүн киргизүү боюнча минтип токтотпосок. Министрлик тарабынан сунуштар берилип атат. Атап айта кеткенде, жакында июнь айында токтомго өзгөртүү киргизилди. Ал токтом 2013-жылы 3-майда кабыл алынган эле 222-чи токтом бар эле. Жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнө келтирген зыяндын көлөмүн эсептөө боюнча таксачы. Министрликтин сунушу менен ошол таксалар бүгүнкү күндө зыяндын суммасы бир нече көтөрүлдү. Дагы бир айта кетчү жагдай, сиз айткан бул укук бузуу кодексине сунуштар берилип келет ар дайым. Бул кодекс ар дайым жаңыланууга муктаж. Бүгүнкү күндө дагы мекемелер аралык комиссия кодексти өзгөртүү боюнча буйрулса депутаттарыбыз келгенге чейин сентябрь айында башына киришет деп ишенебиз. Калың элди кызыктырган дагы бир маанилүү маселе бар. Ушул көлдөн чыгып аткан таштандылар, балык улоочу торлор кайда кетип атат? Иштетилип атабы, же эмне болуп атат? Бул пластик жанагы салафандар булар кайра иштетүүгө берилет, жөнөтүлөт да. Ысык көл областында азыр бүгүнкү күндө 3 точка бар. Балыкчыда бирөө, Чолпалатта бирөө, жана Караколдо бир жеке ишкерлер ушундай эмелерди ачкан. Кайра иштетүү боюнча пластиктерди жана полиэтилен баштыктарын ошол жака өткөрүлүп берилет, жок кылынат. Талантбек мырза, эми биз жанагы полиэтилен баштыктарына көлдүн аймагында мындай колдонууга тыюу салынган чара боюнча кеп кылбадыкпы? Бирок тилекке каршы башка аймактардан, мисалы калган 6 облустан, бир нече шаар, райондордон барып аткан эс алуучулар бар. Өкүнүчтүүсү өзүбүздүн көлдү өзүбүз барып булгап кетип атабыз деген дагы бир ойдун тегерегинде кеп кылып атабыз да. Анан мына көлдүн кире беришинде атайын мурда бир биопост иштечиле. Бул балыкчы шаарынын башталышында. Ошол жерге дагы балким тыкыр инспекторлор туруп, сиздердин министрликтен көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгү барбы? Керек болсо унааны текшерип, ошол эгерде тыюу салынган нерселер бар боло турган болсо, көлдүн акваториясын булгай турган, киргенге болбойт деген. Туура айтасыз. Бул боюнча бир топ иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп, мен айткандай ушул биздин жогорку кеңештин депутаттары келсе, сунуш катары бериле турган ал биринчи сунуштардын бири болуп калат го деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облустук өкүлчүлүгү менен министрликтин ортосунда бүгүнкү күндө ошол постту кайра жандандыруу боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Заманбап технологиялык эмелер менен детальдарын ар бир эмесин макулдашууда жүрөт да. Туура айтасыз, ал жерде адам баягы
колун же болбосо жумушчу күчтү ашыкча колдонуунун деле кажети жок, балким бир технологиянын жардамы менен технологиянын жардамы менен аппарат орнотуп унааны дароо ичинде ошол бир зыяндуу нерселер барбы жокпу, полиэтилен сыяктуу баштыктар же болбосо ошол эле бөтөлдөр барбы жокпу аныктап коюуга мүмкүн да. Мүмкүн. Ошол азыр мен айтып кеткендей, ошол программаны кандай иштейт, ошол детальдар боюнча уже тапшырмада берилген, аяктап калды ал жумуштар. Эми Ысык көлдөн башка дагы биздин көптөгөн көлдөрүбүз бар, Соң көл, Чатыр көл сыяктуу, анан мына ушул сыяктуу биологиялык ресурстарды дегеле жаратылышка бай кооз жерлерибизди таштандыдан арылтып тазалоо, биоресурстарды көзөмөлгө алуу башка жерлерде кандай жүрүп атат? Буюрса, бизде 6 көлүбүз бар да, республикалык багытта, маанидеги. 6 көлүбүздө бүгүнкү күндө туристтердин каттамы жылдан жылга көбөйүүдө. Министрлик тарабынан таштандыларды Соң көл көлүндө мисалга алсак, бир топ жакшы алып иштер жүрүп атат Соң көл көлүндө таштандылардан арылтуу боюнча. Сары Челек көлүндө иштер жүргүзүлүүдө. Мындан дээрлик бир кылым убакытка чукул мезгилде ушул улут сыймыгы Исхак Разаков айтып кеткен да. Бүгүн биз көп учурда аны уран катары чакырып көп эстеп колдонобуз, бирок иш жүзүндө аткарбай келатабыз го. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот депчи. Жаратылыш өзү, табият өзү өзгөчө камкордукту, анан мындай бир аяр мамилени талап кылат да. Мына Манас атабыздын дагы осуятында табият менен таттуу мамиледе болгула деп осуят катары калтырып кеткен. Мунун баары жөн жерден чыккан жок да. Себеби дегенде ар бир муун жашап жаткан кийинки муунга татыктуу ошону таза булгабай өткөрүп берүү деген бир миссия, милдет турат да. Анан бул жерден алып карап көргөндө бир эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары суунун түбүнө түшүп таштандыны алып чыксын, жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлиги уюштуруучулук ишин жүргүзүп милдетти мойнуна алсын деген нерсе жок. Бул жерде жарандарыбыздан да көп нерсе көз каранды болуп атат да. Иш комплекстүү кеткенде гана биз баягы көздөгөн натыйжа максатка жете турган болуп турабыз. Ушул өңүттөн алып караганда жарандарыбызды мындай түшүндүрүү, таза кармоо, таза сактоо деген маданиятты канткенде калыптандырабыз деп ойлойсуз? Туура айтасыз. Исхак Разаковдун айткан сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген учкул сөзү мына бизге керек да. Жарандарыбыз бул биздин мамлекет биздики. Башка мамлекетибиз жок. Жарандарыбыз да кайдыгер болбой, ушу мамлекеттик органдарга эле жүктү сын көзүмен карабай жардам берсе деп ойлойм да. Бул багытта ушул пропаганда иштерин, агартуу иштерин дагы алдыга жылдырып, элибиздин аң сезимин ойготуп, сиздерге рахмат ушул эфирде ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Элибиздин аң сезими ойгонуп, атуулдук эмеси ойгонсо, бул таштандылардан арылыш көп деле маселе жаратпаса керек. Бардыгы биздин эс алуучулардын өзүнүн жарандарынын эле колунда болуп турат го демек. Анда биз чакыралы, бизди көрүп жаткандарды, албетте, эгерде кичинекей нерседен бардыгы башталат дейт, ошол кичинекей нерсени дагы эринбей бир өзүбүз менен деле ала кетсек, таштанды таштай турган жерге таштасак, мүмкүн болсо, аны кайра иштетүү жолун тапсак, себеби дегенде таштанды ташталган жердеги же болбосо ошол көп таштанды турган жер эмес, сен булгабаган жер таза деп айтылат эмеспи? Канчалык биз таза болсок, ошончолук таштандыны таштабай, таза кармасак, ошончолук көлдүн акваториясын биз сактаган болуп атабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз, убакытта алып келип маек курганыңызга. Биз эске салалы, мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ысык көлдүн түбүн таштандылардан тазалоо иштери быйыл да уланууда. Маалымат ретинде айталы, былтыр 23 тоннадай таштанды, 218 000 метрден ашуун балык уулоочу тор чыгарылган. Тазалоо жумуштары быйыл дагы кызууланып жатат. Бул багытта
министрлик, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги кандай иштерди алып барууда? Мына ушул багытта кеп болду. Биринчи маалыматтык канал менен бирге болуңуздар.